Assalamu alaikum урматтуу кесиптештер. Бир атадан сураган экен, кайсыл балаңызды жакшы көрөсүз деп. Ошондо ал айттыр, кайтып келгенчекти сапарда балам жакшы көрөм, чоңойгончокти кичүү балам жакшы көрөм, айыкканчакты ооруп аткан балам жакшы көрөм, бутуна турганчакты колу жука, жарды балам жакшы көрөм деп. Кыргызстандын ар бир айылы, ар бир булуң бурчу биздин мойнубузда өтүлүн алганбыз. Бардығына тегиз кам көрүшүбүз керек, кызмат кылышыбыз керек. Бирок бүгүнкү күндө эң көп каржы алып турган, жардамга муктаж болуп турган, башына иш түшүп турган бир регион бар, анын аты Баткен облусу. Быйылкы көңүлдү ушул облуска көбүрөөк бөлсөк, сөз жүзүндө эмес, иш жүзүндө кылсак абдан жакшы болот эле. Ошон үчүн бир топ сунуштарым бар эле. Биринчиден, чек ара маселеси жөн эле сүйлөшүү менен бүтпөйт экен, көрдүңүздөр. Армия күчтүү болуш керек экен, ошон үчүн армияга модернизацияга абдан чоң көңүл бөлөлү, бул өтө маанилүү. Каражат бөлүш керек болсо каражат бөлөлү. Биздин аскерлерге чоң рахмат. Экинчиден, чек ара маселесин чечиш үчүн ал жактан адамдар көчүп кетип калбаш керек. Биз Баткен элине рахмат айталы. Ошол жерде ушунча кыйынчылыкка карабастан жашап атканына. Жапырт көчүп кетип калса, маселенин бардыгы ошондо чыгат. Көчүп кетпеш үчүн иш жумуш орундарын түзүш керек. Билем азыр мамлекеттин чама чаркы чектелүү. Ошон үчүн ишкерлерге шарт түзүп берели. Ким эгерде ошол жакта жумуш орундарын түзсө, ошолорго налоговый каникул болбайлыбы? 5 жылга налогдон бошотолу. Ким эгерде фабрика курса, цех курса, завод курса, жумуш орундарын түзсө, бул өтө маанилүү. Үчүнчүсү, биз билгенден быйыл 11,5 миллиард сом айыл чарбаны колдоого бөлүнөт деп атат. Ошону жеке колдорго бербестен, жеке колдорго берсең көпөсөр алат экен да, иштетип коет экен, эртең бир күнү дайын таппай калабыз. Андан көрү мен суранат элем, ушул Баткен жергесине суу чыгаралы, анткени ким барса билет. Кадамжайдан Лейлекке чейин мындай такыр жерлер аябай көп. Ушул багат иштели. Анан жолдорун курууга көңүл бөлөлү. Анткени өткөндө көрдүңүздөр. Трасса жабылып кала турган болсо, запас жолдор абдан жаман акыбалда. Ошондуктан биз ушуну сунуштайт элек. Анан комитеттин көчмө жыйынын Баткенде өткөзөлү. Эл менен сүйлөшөлү, ошол жерде барып акыбалды караган, бул өтө маанилүү нерсе. Анан биздин Султанбай агайыбыздын дагы бир сөздөрү бар экен. Фонд түзөлүп, биздин фракция өзүнүн айлыгын которуп бергенге даяр. Баткенди колдош боюнча. Чоң рахмат. Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Чындыгында 27 январда баарыбыздын жүрөгүбүздү ооруткан окуя болду. Бүгүнкү күндө мындай окуялар тилекке каршы тенденцияга айланып баратат. Эми бул маселе чек ара көйгөй чечилмейинче боло берет окшойт. Кечеги окуяда сөзүмдү жакшыдан баштайын. Элдин ыраазычылыгы аманат нерсе жеткириш керек. Бийлик тарабынан көзөмөл жүргүзүлүп, жергиликтүү бийлик 2-3 күн алдын даярдыкты көрүп, маалымат катары бир кадамдар жасаган экен, ошонун артынан жоготуулар болгон жок. Өкүндүрүп аткан нерсе жоготуулар болгон жок деп биз муну кубаныч катары кабыл алышка туура келип атат да. Жерде таанышып, элдер менен жолукканда элдик топтун депутаттары бир топ көйгөй маселелер айтылды. Анын эң биринчиси эле тез арада казык кагып, зымтор тосуп бергиле. Тез арада чек араны белгилеп бергиле деп. Бул багыт боюнча эми мамлекеттер аралык комиссия иштеп атат. Биз ишенебиз, биз билебиз. Ал жерде чыныгы кыргыздын жигиттери, биздин өкүлдөрүбүз, биздин мамлекетибиздин, элибиздин кызыкчылыгын коргоп алышат деп. Бирок ошол эле учурда экинчи багыт, ошол чыр чатактардын тамыры болгон социалдык багыттагы маселелер. Улар өзүнө өтө терең көңүл бурууну талап кылып отурат. Биринчиси эле ошол 3 айыл өкмөттү айтып кетсек, бул Аксай, Актатыр, Самаркандек айыл өкмөтүнүн көйгөйлөрү. Суу маселеси, сууга суу жана таза суу. Тагыраак айтсак, эгерде ошол 3 айыл өкмөттө 12 айыл болсо, 12 айылдын 2 айыл эле Тажикстандан көз карандысыз суу алат. Бул Аксай айылы жана Рават айылы. Ошондо дагы мисалы Аксай айылында чоң маселе турат насос боюнча. Эми калган 10 айыл боюнча 1953 курулган каналдан суу алышат. Ал канал бизге Тажикстандын аймактары аркылуу өтүп келатат. Ошол каналдан сууга суунда, иче турган суунда элдер пайдаланып келет. Бүгүн кыштын күнүндө ал тарап каалаганда сууду бууп коюп, каалаганда сууду тосуп коюп, чоң маселелерди жаратып атат.
жергиликтүү бийлик иш чараларды көрүп, ошол жерге мүмкүнчүлүгүн колдонуп, 6 скважина казып беребиз деп азыр экөөнү казып бериптир. Ал жерге карап чыкканда 20 скважина дагы аздык кылат. Ошого терең маани берип көңүл бурсак. Экинчи маселе. Бул айланма жолдору. Аксай Тамдык, Аксай Рабат жана көптөгөн айланма жолдор. Аларды тез арада калыбына келтирип жумуштарды алып барбасак, кечегине учурда эл катуу кыйналып калып атат. Кече күнү эле ошол эвакуация болгондо Аксай Рабат жолу менен эл өтө кыйынчылык менен өтүп барды. Жолдун деңгээли бизди ынандырбайт, өтө начар. Ошого катуураак киришип, ошондой жолдорду карап берсек. Үчүнчү маселе. Элден түшкөн Актатыр айылына оорукана куруу зарылчылыгы бар. Себеби айырда 30 000 калк жашайт. Кечегинде учурда 4 көчө буулуп калып, Аксайдан бери эл өтө албай калганда, каяка жарат алгандарды алып барып жаткыруу маселеси жаралып калып. Анча-мынча жарат алгандар өткөн апрелдеги окуя 21-жылдагы жетпей калып деле кыйналган, каза болгон журлар болгон экен. Ошон үчүн ушул маселени да карап чыксак. Төртүнчү, чек ара айылдарында өзгөчө кырдаалдар бөлүмүн ачып берсек. Себеби ошол жерде жакын туруп, өз учурунда жардам бергени мүмкүнчүлүк түзүлсө. Муну жалпы эл суранып атат. Бешинчи, чек ара жанжал учурунда жергиликтүү калкты коопсуз жайга эвакуация кылыш үчүн транспорт жетишпей атат. Бул жерде эми билебиз, өзгөчө кырдаалдар министрлиги толук менен камсыз кылып бере албайт. Бирок ошол жергиликтүү элдин транспортун колдоно эле десе да күйүүчү май жетишпейт. Мисалы Аксай боюнча айтсак, ошол күнү бир эле заправка бар Аксайда. Болгону 200 литр күйүүчү май бар экен. Эл кыйналып, бир машинадан бир машинага куюп отуруп, элди алып чыгып кеттик дейт. Кийинки маселе. Чек арадагы айылдарда жашап жаткан жарандардын турак жайы боюнча мыйзамдаштыруу. Бүгүнкүчө көптөгөн үйлөрдө турак жайларда кызыл китеби жок экен. Кыйналып ала албай жүрөбүз дейт. Кийинки маселе. 2001-жылы болгон окуяларда жапа чеккен үй бүлөлөрдү компенсация маселесин тез арада чечүү. Ошол апрелден бери окуяда компенсация ала албай кыйналып жүргөн үй бүлөлөр өтө көп. Алар ала элек компенсациясын. Урматтуу кесиптештер, драматизациялагандай болбоюн. Ушул учурда бир окуяны кыска айтып берейин. Кечеги 27 январдагы Көк Терек деген айыл. Биз барып учурап келдик, но элдик топтун депутаттары. Ошол жерде ЗБЖ деген айтып берип атат. Атыш башталды. Каякка чаарыбызды билбейбиз. Түн кирди. Анан биздин Көк Теректи караган 3 солдат бар. Келип, эже качайлы, качпасак болбой калды дегенде, баарыбыз туруп, үй бүлө бала чакабыз жетелеп качтык. 2 айлык неберем бар дейт. Аны көтөрүп, бала чака менен солдаттарды ээрчип качып кетип атам. Солдаттар жаткыла деген жерде жатам, лайыбы, курукпу. Тур деген жерде туруп, кайра чуркайм, кайра жүгүрөм. Жанымды тилимдин очуна, Кудайга жалынып отуруп, балдарым үчүн суранып отуруп, кыргыздарга өтүп келдик. Азыр неберем 2 айлык неберем катуу ооруп атат дейт. Бул маселе өтө оор. Ошондой шартта жашап аткан элдерибиз азыркы күнгөчө компенсация ала элек экен. Бул боюнча да чоң маселе бар. Кийинки маселе. Чек ара айылдарында курулуп жаткан мектептерди бүтүрүү. Мисалы ошол эле Орто Боздо авариялык деңгээлде мектепте окушат, жаңы мектеп курулуп атат. Ал качан курулуп бүтөөрү маалымат жок экен. Бир топ жыл мурун башталыптыр. Ошол эле нарааракта Жаңы Бак деген айылыбыз бар. Аякта да мектеп керек, коридордо окушат дейт. Бул боюнча айтып берсем, ошо Орто Боздо окуган окуучулар жанында Масейиттин жери деген айылда, ал жерде 17 үй, 36 кожолук бар. Ошол жерден балдар келип окушат да. Кече барганда биз карап Масейиттин жерине барып келдик. Тажикстан аркылуу асфальт жол өтөт. Ал жол кооптуу. Ошон үчүн окуучуларыбыз баягы Тажикстан аймагы аркылуу өтүп келип өтөт да. Бир эле учур. Мурда автоунаа өтүүчү жолду тажик тарап кысып келип 1,5 метр эки дубалдын ортосуна жол калтырганда, биздин окуучуларыбыз Масейиттин жеринен мектепке келиш үчүн айылынан чыгып бир аз аралап туруп, аймакты баягы эки дубалдын ортосуна келгенде токтоп туруп, бири карап туруп, чуркадык, жүгүрдүк деп туруп, чуркап өтүп барып, анан баягы ортого чыкканда басып калат дейт. Ошондо дагы ортого чыкканда бир жагы жолдун бир бети Тажикстандын тарабы, бир тарабы биздин тарап. Ушундай шарттарда окуп аткан балдардын мектеби мен ойлойм керектүү деңгээлде жакшы болушка тийиш. Анан дагы эле өткөн отурумда айттык эле, ушу 62 айыл боюнча тизмеге кирген. Өзгөчө маканда. Бул тизме 12-жылы түзүлгөн тизме экен. Андан бери канча өзгөрүүлөр болду. Мисалы ошол эле 3 айыл өкмөт боюнча айта турган болсок, Жаңы Бак деген айылыбыз чек арада туруп кирбей калган. Элдери катуу суранып атат. Жогоруракта Рабат деген айылыбыз. Ал айылдан
ошол аймактагы эвакуацияланган элдин бардыгы барат. Ошол эл батырып алат. Мен айтайын дегеним, бардык элдер ошол жерде чек аранын таасири менен жашашат да. Эми жалпы эле бу жерде дара зонасынын жолдору бар. Кире турган ушул карай турган, көңүл бурулат турган жолдор көп баткен аймагында. Ошолорго көңүл бурсак. Эми мен айтайын дегеним, жакшыны дагы эле айтып кетейин деп атам. Кече биз барып көрдүк, ошол ички иштер министрлиги атайын имарат куруп, ошол жакта бөлүк ачып атыптыр. Бул эл үчүн, ошол жактагы эл үчүн чоң таяк, чоң жөлөк таяна турган болуп атат да. Таянышып, сүйүнүп, кубанып отурушат. Ошол жумуштарды көбүрөөк алып барсак. Биздин сунуштарыбыз мүмкүнчүлүк болсо колдоп берсеңиздер. Комиссия түзсөк, кабинеттер министрлери тарабынан, атайын министрлерден, тиешелүү министрликтерден жетекчилерин алып, ошол комиссиянын курамына киргизсек, барып, жеринен, жайынан таанышып, 5 күн болобу, 10 күн болобу, бизге так маалымат берсе, изилдеп, ар багат боюнча жумуштар жүрүп атат дейт, суу боюнча, таза суу боюнча. Алардын баарын тактап, топтоп, дагы кандай жумуштарды аткара алабыз? Канткенде элдин ошол жердеги социалдык багытын, социалдык жашоо деңгээлин өзгөртүп бере алабыз. Аягында биздин мына элдик топтогу өзүнүн лидерибиз менен кеңешип, биздин 1 айлык маянабызды ошол Баткенге которуп берүүнү чечтик. Мен суранам, ушул сунушту колдоп берсеңиздер, комиссия түзүү боюнча министрлердин жетекчилиги астында. Рахмат.